Экинчи бөлүм. Лидерди кантип тандоо керек? Жолдой турган лидерди туура тандоо абдан маанилүү. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан Нобунаганы жеке өзүмө лидер катары кандай критерийлердин негизинде тандап, ага өзүмдүн артыкчылыгымды кандай жол менен көрсөтө алгандыгым тууралуу айтып берейин. Менин ийгилик сырларым силердин да ийгилигиңер. Алысты көрө билген лидерди тандагыла. Мен сыяктуу карьерасын эң төмөнкү тепкичтен баштагандар алдыга жылуу үчүн биринчи кезекте өздөрүнө татыктуу лидерди тандап алганы туура. Жолум болуп тагдыр мени жаш жана алысты көрө билген Нобунагага жолуктурду. Ал бат эле менин устатым болду. Нобунага мен ойлогондон да кыйын киши болуп чыкты. Ал бат көтөрүлдү. Аны менен кошо мен да көтөрүлдүм. Менин ийгилигимди Нобунага менен байланыштырып жөн гана жолдуулук деп айтышкандар да жок эмес. Бирок алар менин аракетимди жолдуулук менен алмаштырып жатышат. Алар жолдуулукту эле көрүп, менин талыкпас аракетимди жана энтузиазмымды, ошондой эле алысты көрө билген лидерди тандоодогу көрөгөчтүгүмдү байкай алышкан жок. Албетте, жашоодо жолдуулук да маанилүү. Бирок максат коюу жана ага жетүүгө жан үрөп аракет кылуу андан да маанилүү. Мен Нобунаганын кызматында болгонума ыраазымын. Албетте, бирок ал мүмкүнчүлүктү жолдуулук деп эле кароого болбойт. Мен Нобунаганы тандоодон мурун урууларга бөлүнүп чачырап турган улутту бириктирүүгө кимдин дарамети жете тургандыгын кылдат иликтедим. Ал эми лидерди тандоодогу мен колдонгон 4 критерий төмөндө берилди. Силер да өзүңөрдүн лидериңерди же иш берүүчүнү тандоодо аларды колдонсоңор болот. Биринчи, алысты көрө билген адамды тандагыла. Экинчи, ал элден башкача же жаңыча ойлоно алабы? Үчүнчү, ал үчүн адамдын аткаруучулук жөндөмүбү же теги маанилүүбү? Төртүнчү, анын мекемесинин көлөмү силерге ылайык келеби? Нобунага Жапониянын элин бириктирип, бир башкаруучунун алдына чогултуу менен кошо дооруна биротоло бөгөт коюуну көздөгөн жана анык ишке ашыруу жолун көрө алган. Ошол кезде өлкө да, жалпы эл да буга муктаж болчу. Дүйнөдөгү бардык эл жарандар үчүн эртеңки күн кандайдыр бир белгисиздик. Бирок ал белгисиздикти ошол кандуу жылдарда Жапониянын элдериндей башынан кечирген эч ким болбосо керек. Ооба, ал күндөр караңгы күндөр болгон. Ал эми лидер бул алысты даана жана ачык көрө алган, келечекке ишенген жана ага башкаларды да ишендире алган, билген, дем берүүчү адам. Нобунага дал ушундай киши болгон. Мындан тышкары өзүмө лидер тандоодо Нобунаганын жаш курагы да менин көңүлүмдү бурду. Мен Нобунаганын кызматына киргенде ал 21, мен 18 жашта элем. Мен анын келечеги дагы алдыда экенин билдим. Анын жаштыгы менен алысты көрө билгендиги мыкты айкалышып турду. Мен Ода уруусуна жаңы келген кезде Нобунаганын орой жана адаттан башкача жүрүм-туруму көпчүлүк элдин, жада калса анын кээ бир жакын адамдарынын арасында да психикалык жактан оорулуу деген ой жараткан экен. Аны жамандагандар өзүнчө отурганда Нобунаганы жинди мырза деп аташар эле. Бирок Нобунага башка ким болсо да жинди эмес экендиги анык болчу. Ал салтка баш ийбеген жана өз мезгилинен алдыда жүргөн киши болгон. Ал Жапонияда биринчи болуп туруктуу армияны түздү. Ага чейинки аскер башчылар жерлерде аскерге кабыл алуучу жайларды ачып, керек болгон учурда эле дыйкандарды аскердик кызматка алышкан. Согушкан аймактардын доорунда аскерлердин 80% жөнөкөй дыйкандар болгон. Дыйкандардын маанилүү ордун билген аскер башчылар өз ара келишимдин негизинде айдоо жана түшүм жыйноо мезгилинде согуш майданына чыкпоону чечишкен. Ал эми Нобунага бул салтка айланып калган тартиптен чыгып, жөнөкөй дыйкан менен атайын даярдалган аскердин сандык катышын өзгөрттү.
Анын армиясынын 80% жөнөкөй дыйкандар эмес, атайын даярдалган аскерлер түздү. Талаа жумушунан көз карандысыз армияны түзүү менен Нобунага өзүнүн аскер ишиндеги мыкты экендигин далилдей алды. Ал салтка айланган тартиптер менен душманындай эле күрөштү. Нобунага ар тараптуу жана жаңыча ойлонгон киши болгон. Өзүнүн замандаштарынан айырмаланып, ал өзүнө кызматчыларды ар кандай социалдык катмарлардан жана башка дубандардан тандап алган. Аларды кызматка алууда тегине эмес иш жөндөмүнө, акы төлөөдө макамына эмес аткарган ишине жараша төлөгөн. Кызматчыларды жолдоодогу Нобунаганын мындай жаңы ыкмасы тууралуу сөз өлкөнүн булуң бурчуна тарап, көп татыктуу адамдарды өзүнө тарткан. Мындан тышкары, Нобунага согуш майданында адаттан тыш ыкмаларды колдонгон. Ал ок атма куралдарды массалык түрдө колдонуу тактикасын Нагашино салгылашында 3000 атчанды койгон. Ал кезде ок атма куралдын мындай масштабда колдонулганы жада калса Европада да болуп көрбөгөн окуя эле. Менин болсо же билимим, же абройлуу тегим болбогондон кийин чоң жана күчтүү уруунун жетекчиси кызматка алаары албетте күмөндүү эле. Бирок мен аны жакшыга жорудум. Уруу кичинекей болсо, менде жетекчи менен түз мамиле түзүүгө мүмкүнчүлүк жогору болуп, өзүмдү көрсөтүүгө, андан ары өсүүгө да жакшы шарт түзүлөт деп ойлодум. Мен Ода уруусун жана Нобунаганын канчалык жакшы билген сайын, анын ошончолук мыкты лидер экенине ишенчимин. Лидер болом десеңер, өзгөчөлүктүн сырын билгиле, алысты көрө билген лидерди тандагыла. Болгон аракетиңерди учурдагы тапшырманы аткарууга жумшагыла. Нобунаганын алдындагы кызматым менин биринчи самурай устатым Наганоринин алдындагы биринчи кызматымда эле бут кийим ташуучудан башталды. Бирок Нобунага өзгөчө лидер болуп чыкты. Аскер ишиндеби, басып алган жерлерди башкаруудабы, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү же кадр маселесиби, ал кол алдында кызмат кылгандардын иш билгелигине ишенип, берилген тапшырманы өздөрү туура көргөндөй аткарууга эркиндик берчү. Ал чечимди башым кабыл алып, атына шарт минип жөнөп кетчү. Анын артында кала берген топтошкон кызматчылар берилген тапшырмаларды анын тездигинде аткара алабызбы деп бушайман болуп кала беришчү. Ага мүнөздүү болгон чагылгандай ылдамдыкты иштөө жай убакта да кыйын болчу. Күн түнү иштөө Ода сарайына мүнөздүү кадыресе көрүнүш болчу. Ушундан улам мен сарайдын дарбазасына жакын жерде турак тапкан, жаткан жерим жерге төшөлгөн камыш төшөнчү. Ал жерде жатканда Нобунаганын бардык кыймыл аракетин сезип, уйкуга зар болуп турсам да, анын айткандарын заматта аткарчумун. Жанымда жүргөн башка кызматчылар мени өйдөдөн караганы менен мен эң төмөнкү болсо да өз кызматымды сүйүп, аны чын дилим менен берилип аткарчумун. Учурдагы берилген тапшырманы аткарууга бардык күчүмдү жумшоо менин негизги эрежем болгон. Кызматчы катары мен көпчүлүк учурда Нобунаганын жеке тапшырмаларын аткарып жүрдүм. Андыктан өзүмдүн аткаруучулук жөндөмүмө анын көңүлүн бурууга көп аракет жасадым. Бир күнү эртең менен эрте сарайдан өрт чыкты. Чоочуган аттардын кишенегенин угуп, мен коңгуроодон биринчи ойгондум. Дароо ат сарайга жүгүрүп бардым. Өрттүн бери жагында дүрбөлөңгө түшүп, ары бери жүгүрүп жүргөн адамдардын сөлөкөттөрүн көрдүм. Аңгыча Нобунага мырза кийинип, сарайдын ички короосуна карай бет алганын байкадым. Ал коюу түтүндүн арасынан чыга келгенде мен анын эри токулган атын жетелеп алдынан тосуп чыктым. Дагы бир жолу Нобунага бир ууч жоокерин алып, таң зардан душмандын кароолу жайгашкан жерге капыстан кол салуу максатында жөнөп калды. Ал аты менен дарбазадан чыгып баратып, дарбазанын сыртында ат минген жалгыз кишинин эбак эле келип турганын көрүп, "Бул ким?" деп кыйкырды. "Бул мен, Хидайоши" деп жооп бердим. Мен бул жашыруун жоортуул жөнүндө алдын ала билип,
устатымды коштоп барууну өзүм демилгелегем. Албетте, Нобунага өзүнүн аскердик милдетке тартылбаган кызматчысынан мындайды күтпөсө керек. Бирок мен дайыма милдетимден тышкары иштерди аткарууга даяр элем. Күтүлбөгөндү жасоо бул менин жашоодогу урааным болчу. Нобунага күндүн кайсы маалы болбосун куш салууга чыкканды жакшы көрчү. Ал колуна кушун кондуруп, сарайдын ички короосуна чыга келгенде дайыма «Бул жерде ким бар?» деп кыйкырат. «Мен бармын, мырзам», деп дароо жооп берем. Ал кайсы маалда чакырбасын, маймыл ошол замат жанында болоорун өзү да билип калган. Мен анын кандай гана өтүнүчү болбосун, мейли, суу алып кел дейби, киши баскан жолдун чөбүн ор дейби, же ал атып түшүргөн торгойду таап кел дейби, айтоор баарын аткарчумун. Бир күнү кечинде бир жортул убагында Нобунага жоокерлери менен эс алып жаткан убак. Заматта айлананы коюу туман басып, 2 карыш жер көрүнбөй калды. Кароолдо турган жоокерлер түнкүсүн өздөрүн таштап уктап кетеби деп чоочулаган Нобунага аларды текшерип жөнөйт. Так ошол маалда ал «Кароолдогулар сак тургула» деп кыйкырып, аскерлер лагерин айланта кыдырып жүргөн бирөөнү байкайт. Бул көрүнүш кийинки түндөрү да ошол эле жылкы маалында кайталанат. Айран таң болгон Нобунага бул сырдуу кароолчу ким болду экен деп издей баштайт. Ал албетте мен болчумун. Менин мындай кыраакылыгыма таасирленген Нобунага көп өтпөй мени кызматымдан көтөрдү. Чыныгы лидер болууну каалаган адам ишке болгон берилгендик сырын билет. Ал учурдагы тапшырманы аткарууга болгон күч-аракетин жумшайт. Өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен өзгөчө болгула. Менин дене түзүлүшүм жоокер болууга ылайык келбесе да, аскердик кызматты жетишкен ийгилигим көп кишилерди таң калтырат. Ачыгын айтсам, менин согуш өнөрүндө таптакыр шыгым болгон эмес. Кылыч же найза көтөрүп алар менен чабышканча өзүм мыкты өздөштүргөн эсеп чоттун таштарын ары бери койгулаштырсам, менден көбүрөөк пайда болот деп ошондо эле өзүм ушундай чечимге келгем. Мен Нобунагага сарайдын отун менен камсыздоо жагын мага тапшырууну сурандым. Отун камсыздоонун орду самурайлар дүйнөсүнөн ал да кайда алыс эле. Бул кадыр баркы деле жок, анча көрүнүктүү эмес кызмат болчу. Башка кызматчылар отун камсыздоону өйдөдөн карашчу. Бул кызмат аларга эң начар кызматчылар иштеген сарайдын ашканасын элестетчү. Бирок мен отунга кеткен чыгымдарды кыскартуу менен Ода сарайынын каржы абалын жакшырта алам деп ойлодум. Нобунага өз заманындагы башка жетекчилерден айырмаланып, аскер жаатындагы эмес жетишкендиктерди да баалай билчү. Ал жолоочуларын табият берген мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүсүн колдочу. Ал жөн гана кара күч менен эмес, акылы менен иштеген кызматчыларын баалай билгендиктен мен да өзүмдү көрсөтө алдым. Ал мүмкүнчүлүк Нобунага башка сарайдан бөлүнүп өзүнчө Киосу сарайына көчкөндө болду. Сарайды жылытуу жана тамак аш даярдоо үчүн көп отун сарпталып, отун маселеси курч болду. Жылдан жылга анын баасы да өстү. Андагы жаңы дайындалган отун камсыздоочу катары менин биринчи кадамым отундун сарпталышын иликтөө болду. Мен тамак аш даярдоо үчүн бир күндө канча отун сарпталаарын эсептегени сарайдын ашканасына бардым. Кутман таңыңар менен, деп ашкана кызматчылары менен көңүлдүү учураштым. Алар маймылга окшогон жүзүмдү кооптуу карап туруп калышты. Мен бир аз жардам берейин деп эле келдим, деп аларды ишендирдим да дароо күрүч жууп, андан сорпо бышырууга кириштим. Анын ортосунда ашканада канча отун колдонулуп жатканын эсептедим. Ашкана кызматчылары отунду өз чегинде эле пайдаланып жатканына күбө болдум. Азаматсыңар, дедим. Ушунуңардан жазбагыла. Силер бир да отунду текке кетирген жоксуңар, деп чыгып кеттим. Андан кийин отун кантип сатылып алына тургандыгын изилдедим. Кызматынан ажырап калганына нааразы болгон мурунку отун камсыздоочу мени жактырбагандай тосуп алды. Ал узун бойлуу, сүрдүү, бир көзү сокур адам болчу.
Мен эч нерсени байкамаксан болуп, колумдан келишинче ага урмат көрсөтүү менен жылмайып учураштым. Амансызбы? Менин атым Хидайоши. Мен жаңы отун камсыздоочу болуп дайындалдым. Бирок бул жумушта менин эч кандай тажрыйбам жок экен. Эгер сизге кыйын болбосо, мага бул иштин чоо жайын түшүндүрүп бере аласызбы? Сен эмне? Менин кетирген кемчиликтеримди мырзага жеткирип, барайын деп жатасыңбы? Деп ал ачуулуу үн катты. Жок, бул куру сөз. Мен жөн гана сиз отунду кантип сатып алып, кантип сарайга жеткиресиз, ошону эле билейин дедим, деп жооп бердим. Ал айласыздан ишти түшүндүрө баштады. Мен аны угуп, жагдайды жакшы түшүндүм. Биринчиден, ал эч качан сатып алууну планын түзгөн эмес. Отунду туш келди убакта сатып ала берген. Экинчиден, сатуучу менен сүйлөшүүлөрдү алдындагы кызматкерлер жүргүзгөн. Үчүнчүдөн, отун сарайга жеткенче бир нече ортомчудан өткөн. Отундун баасы эмне үчүн мынчалык көтөрүлүп кеткендиги эми түшүнүктүү болду. Ортомчусуз эле өндүрүүчүлөрдүн өздөрүнөн сатып алса эмне болот деген ой менен түз сатып алуу планын ойлоп, тегирмен тарапка да бет алдым. Жолдо келе жатып, айылдын четинде куурап калган бактарды байкадым. Менде бир ой пайда болду. Дароо артка бурулуп, ал айылдын аксакалына бардым. Айылыңарда канча куурап калган бак дарак бар деп ойлойсуз? Деп андан сурадым. Аларды мага бекер бере алат белеңиз. Эгерде ал бактарды сарайга жеткирип берсеңер, ар бир куураган бак үчүн 5 жаш көчөт бермекмин, дедим. Аксакал жылмайып, бул кебетеси башкача, бейтаныш чын эле айыл тургундарына пайдалуу сунушту айтып жүрбөсүн дегендей ойлонуп калды. Ал элдерге менин сунушумду айтты. Ошентип дыйкандар куураган бактарды түз эле сарайга ташып келе баштады. Андан көп өтпөй эле мени Нобунага өзүнө чакырды. Эгер мен туура түшүнсөм, сен отун сатып алуунун жаңы жолун ойлоп тапкан окшойсуң, деди. Ооба мырзам, бүгүндөн баштап Киосу сарайында отунга кеткен түз чыгым нөлгө барабар болот. Бирок бактардын көчөттөрүн сатып алышыбыз керек, дедим. Нобунаганын жүзүнөн бул адам менин башка кызматчыларыман өзгөчө адам деп ойлоп турганы байкалып турду. Эгерде лидер болом десеңер, өзгөчөлөнүү сырын билгиле. Өзүңөрдүн табият берген жөндөмүңөр менен өзгөчө болгула. Лидердин кызыкчылыгын көздөй билгиле. Ода урусунун тарыхында өзүн жаман жагынан көрсөткөн чуулгандуу Мисохиде аттуу тажрыйбалуу жоокер болгон. Бир кездерде аны менен бир тарап үчүн күрөшкөн болсок, азыр анын атагым да келбейт. Мисохиде жана мен экөөбүз тең Нобунаганын кызматында болдук. Экөөбүздүн мындан башка окшоштугубуз болгон деле эмес. Мисохиде абдан билимдүү болчу. Ал катаны кечирчү эмес. Тамашаны да аз сүйлөчү. Согуш өнөрүн жакшы өздөштүргөн Мисохиденин жалгыз максаты өз жөндөмүн андан да өнүктүрүү, көрсөтүү, мыкты болуу эле. Мен анын карама каршысы болчумун. Анын катарында мен жарыган билимим жок орой жигит элем. Мен ак сөөгү болобу, жөнөкөй болобу, бардыгы менен тамашалашып сүйлөшкөндү жакшы көрчүмүн. Ал эми мени жоокер катары элестетүү кишинин күлкүсүн келтирчү. Мен өзүмдү өстүрүү аркылуу атак даңкка жетүүнүн ордуна өзүмдү лидерге кызмат кылууга арнадым. Нобунаганын кызматына кирген күндөн тартып, аны жакшы түшүнүүгө аракет кылдым. Анын ар бир кыймыл аракети мен үчүн сабак ала турган үлгү болду. Устатымды түшүнүүгө болгон өзгөчө аракетимдин акыбети кайтып, анын адамдык сапаттарын, эмнени жакшы көрүп, эмнени жаман көрөрүн жакшы билдим. Мен аны канчалык жакшы түшүнгөн сайын ага ошончолук берилип кызмат кылдым. Ал берилгендигиме 1582-жылдагы Такамусу сарайына карата менин атактуу суу чабуулум далил болуп бере алат. Сарайды курчоо аракетин көрүп жатканбыз. Капысынан мага жакын жерде агып өткөн дарыянын нугу чеп тарапка буруп, чепти жана анын айланасын сууга
алдырып жиберсек, сарай тамак аш жана кошумча жоокер күчү менен камсыз болбой калат деген ой келди. Менин бул стратегиям Такамусунун кулашын камсыздады. Бирок сарайды өзүм барып басып алган жокмун. Себеби мен Нобунага мырзанын башкарууну өз колуна алып, Такамусуну өзү барып басып алуусун кааладым. Бул сунушумду жазып, ага билдирүү жибердим. Кызматтан көтөрүлүүнүн ачкычы бул өзүңдүн жетишкендигиңди дайыма жакшы жагынан көрсөтүү. Ал эми Мисохиде өзүнүн эгосун жетекчисинин кызыкчылыгынан да жогору койду. Мен Такамусуну курчоого алып турганда Нобунага ага жана андан төмөнүрөөк рангдагы 13 лейтенантка башка жерлерди басып алуу тапшырмасын берген экен. Адатта Мисохиденин аты жөнү тизмеде биринчи болуп жазылчу. Бул жолу кандайдыр бир себептерден анын ысымы тизменин ортосунда түшүп калган. Мисохиде менен Нобунаганын ортосунда буга чейин да пикир келишпестиктер көп болгон. Андыктан бул окуяны кемсинтүү катары кабыл алды. Мисохиде буйрукту аткарбай, артка кайрылып Киотого барып, чыккынчылык менен Нобунаганы өлтүрдү. Өзүн сёгун деп жарыялады. Анын мындай ырайымсыз иш-аракети жалпы элдин үрөйүн учуруп, Ода сарайын дүрбөлөңгө салды. Мен өзүмдү кармап өч алууга ант бердим. Дароо душмандар менен келишип, Мисохиденин аскерин тып-тыйпыл талкаладым. Ал эми Мисохидени качып бара жаткан жеринен дыйкандар кармап мерт кылышты. Нобунаганын өчүн алуу максатында бул мөөнөтсүз улуу жүрүш, ошондой эле андан кийинки орун алган окуялар менин жогорку даражадагы башкаруучу болуума кандай таасирин тийгизгендиги тууралуу кийинирээк кенен токтолом. Азырынча кызмат өтөө сыры бул жетекчинин кызыкчылыгын көздөй билүүдө экенин эсиңерге түйгүлө. Алдын ала көрө билүү жана тандоо. Жаш кезимде лидер бул дайыма туура чечим кабыл ала алган адам деп ойлочумун. Кийин кыйын лидерлер да ката кетире турганын билдим. Эми мен чындыкты түшүнүп отурам. Ооба, кыйын лидерлер да ката кетирет, бирок алардын максаты ар дайым ачык айкын. Алар келечекти даана көрө билишет жана өздөрүнүн жолоочуларын ага ишендире алышат. Чыныгы лидердин өзгөчөлүгү мына ушунда. Ал эми Нобунага дал ушундай өзгөчөлүккө ээ эле. Анын максаты Жапонияны бириктирүү болчу. Ал максатына жетерине ишенди жана аны көрө билди. Нобунаганын көрөгөчтүгү аны ондогон жоокерлерди башкарган катардагы аскер башчыдан миллиондогон элди баш ийдирген жогорку даражадагы башкаруучуга жеткирди. Анын келечекти анык көрө билгендиги мени шыктандырды. Менин да лидер болуума өбөлгө болду. Эсиңерде болсун, силер жашооңордо алек болууну тандаган ишке караганда бирге иштешүү үчүн тандаган адамыңар жашооңордун жолун көбүрөөк аныктайт. Андыктан эмне иш эмес, ким менен же кимге иштейсиңер, ушуну көбүрөөк маанилүү. Мен өзүмө лидер катары Нобунаганы тандадым. Ал эми силер кимди тандайсыңар?